УКМК Бишкекте вебкам студия тармагын уюштурууга шектелгендерди кармады. Бишкекте вебкам студия тармагын уюштурган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды деп маалымдады УКМКнын басма сөз кызматы. Маалым болгондой, кылмыштуу топтун курамында аракеттенип, бул тармакты уюштуруп жана анын иштешин камсыздаган жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылды. Топтун мүчөлөрү мыйзамсыз ишмердүүлүгүн жашыруу максатында Бишкектин ар кайсыл райондорунан батирлерди ижарага алышкандыгы аныкталды, бирок бардык аныкталган даректер боюнча тинтүү иш-чаралары да жүргүзүлгөн. Анын жүрүшүндө веб камералар, жарык берүүчү жабдуулар, компьютердик техника жана башка техникалык каражаттар, эротикалык костюм менен атрибуттар, онлайн трансляциялар үчүн арналган сексуалдык өңүттөгү оюнчуктар аныкталды. Чүйдө велосипедчиен адам жүк ташуучу унаанын алдында калып көз жумду. Чүйдө велосипедчиен адамды өлтүрө сүзгөн деген шек менен жүк ташуучу унаанын айдоочусу кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 22 сентябрда Токмок шаардык ички иштер башкармалыгына Бишкек-Нарын Торугарт жолунун 64-чакырымында эркек кишинин жансыз денеси жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факты боюнча тергөө иштери башталган. Жерине барган милиция жансыз дененин жанынан зыянга учураган велосипедди табышкан. Алар бул жол кырсык экенин аныкташкан. Жансыз дене Токмоктогу өлүкканага жеткирилип, жарандын 1962 жылы туулган Токмок шаарынын тургуну экени аныкталган. Кылмышка шектүү катары Volvo унаасынын 1966 жылы туулган айдоочусу кармалып, камакка алынган. Тергөө уланууда. Чатырест секс хоч туристти шылдыңдаган жаран кармалды. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы туристке туура эмес мамиле кылган адам аныкталганын билдирип, анын элден кечирим сураган видеосун жарыялады. Облустук милиция 3 күн мурун тагыраагы 22 сентябрда социалдык тармактарда тараган видео боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталганын белгиледи. Текшерүүдө Жумгал районунун тургуну чет элдик турист менен сүйлөшүү маалында жагымсыз сөздөрдү айтканы такталган. Ал эми англис тили мугалими түшүндүрмө берип, видеодо айтылган көрүнүш ага жакпагандыктан сүйлөшүүнү токтотконун билдирген. Mood shifted. A local man came over and started settling up stool for me. It might have been meant as a kind gesture, but it felt way too pushy. He invited me for tea at his yurt, but I was still busy packing. Then his questions quickly turned uncomfortable. Красавица, муж есть? Муж? Да, муж. А только один турист? Да. А ночью куда спать? Церковь, да? Ночью? I don't know. А ночью спать в церковь? Нет. Где чатер? Одну, да, только где? Двое, одну. Одна. А только одна, да? Я дома есть чатер. Я чатер есть. А потом церковь, хорошо? I want to be alone. Секс, ну понял? Секс нет. Секс. Понял? No. Эй, дома, давай. You say sex. I said no. Давайте чай поем, чай. Leave me alone. Хорошо. деген сандык жайдоосуна жайлаганбыз. Анан өсөйдө уй айдап кетип баратсам, бир турист кыз бар экен. Ага мен жардам бердим. Атын токуп бердим. Ал кыйналып атыптыр. Турист кыз атын токуй албай атыптыр. Анан мен үйгө чайга чакырдым. Үйдүн жанында эле болгон. Чайга чакырып, келинчегиме барып, чай иштеп чакырып айтайын дегем. Анан аягында ошол жагымсыз сөз чыгып кетипти. Кечирип койгула мени. Мындан кийин кайталанбайт. Андай бирок болгон эмес. Андай ыплас иш болгон эмес. Ошо менен турист кыз кетип калды. Кечирип коюңуздар, кыргызем. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук.
Бишкекте инспекторлардан качууга аракет кылган мас айдоочу кармалды. Бишкек шаарындагы тыгында жолдогу кыймылды жөнгө салып жаткан жол кыймылдын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери Volkswagen үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Айдоочу инспекторлордун талабына көңүл бурбай каршы тилкеге чыгып качууга аракет кылган. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынан билдиришкендей, айдоочу жол тосулгандан кийин кармалды. Текшерүү учурунда айдоочу мас абалында экени аныкталган. Каршы тилкеге чыккандыгы үчүн 15 000 сом айып салынып, унасы айып короого токтотулду. Соттун чечими менен айдоочу мас абалда унаа башкарган үчүн 1 жылга транспорт каражаттарын башкаруу укугунан ажыратылат деп айтылат маалыматта. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо. Бир шайлоочу, бир добуш. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Айдана Жупуева кабар агенттигине түз эфирде сүйлөп жатып, мөөнөтүнөн мурда өтө турган парламенттик шайлоого байланыштуу коомчулуктагы суроолорго жооп берди. Анын айтымында айрым шайлоочулар бир округдан 3 депутат шайланса, 3 талапкерге добуш берүүгө укуктуу деп ойлошууда. Бирок Жупуева бир шайлоочу, бир добуш принциби сакталарын так айтты. Шайлоочу бюллетенде бирден ашык талапкерди белгилесе, ал жараксыз деп табылат. Ошондуктан добуш берүүдө абайлоо керек деди ал. Белгилей кетсек, жогорку кеңеш 25 сентябрда өзүн өзү таратуу чечимин кабыл алган. Жаңы парламенттик шайлоо 30 ноябрга белгиленди. Түндө Кыргыз-Кытай чегарасына жакын жерде жер титирөө катталды. Кыргыз-Кытай чегарасына жакын жерде 26 сентябрда саат 1:56 көчү 3,5 балга жакын жер титирөө катталды. Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча жер титирөөнүн очогу Кытайдын аймагында Нарын шаарынан 145 километр түштүк-чыгышта жайгашкан. Кыргызстандын калктуу конуштарында жер титирөөнүн күчү сезилген жок. Президенттин басма сөз катчысы Садыр Жапаровдун сүрөтүн колдонгон шылуундар пайда болгонун эскертти. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов анын сүрөтүн колдонуп, карыз берүүнү сунуштаган алдамчылар пайда болгонун кабарлады. Социалдык тармакта кай бир алдамчылардын азын оолак кошумнасы менен карыз берүүнү сунуштаган жарнамасы жүрүүдө. Бул кезектеги көз боемочулардын схемасы. Ага ишендирүү үчүн президент Садыр Жапаровдун сүрөтүн колдонушкан жана бул ишмердүүлүк мамлекеттик долбоор катары сыпатталган. Андыктан айрыкча акча каражаттарына байланышкан маалыматтарды расмий органдардан тактап алууга чакырабыз. Алдамчылардын торуна илинип калбаңыздар, деди ал. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ээриткен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн.